Мына дал ушундай өтө чоң бир өрт каптады. Ал өрт күндөн күнгө алоононуп, жалбырыттап жайылып атты. Мына байкаңыздар, өнүккөн заман 21-кылым. Бирок бул жалбырыттаган өрттү бир дагы курал жарактар өчүрө алган жок. Бир дагы өрт өчүрүүчү машинелер дагы жакынжолой алган жок. Керек болсо өздөрү дагы ээрип жок болуп кете жаздады. Дүйнөнүн булуң бурчунан келген өрт өчүрүүчү самолеттор, вертолеттор айласы кеткендиктен эч нерсе кыла албай, чыйпылыктаган чымчыктай эле өрттүн үстүнөн айласы жок учуп атышты. Алардын тонналап ташып келген суулары чымчыктын шилекейинчелик дагы жардам берген жок. Керек болсо тонналаган суулары менен кошо жалбырыттаган оттун үстүндө кулап түшүп атышты. Ал эми токойго кирген машинелер хараңдан өздөрү качып чыгып кутулушту. Бул алоолонгон жалбырыттаган өрттүн чоңдугу жада калса космос бейкиндигинен дагы даана так болуп байкалып атты. Бул өрт кичинекей жерден чыгып, чоң жерге жайылып, алоолонуп, күндөн күнгө жалбырыттап жайылып атты. Отту өчүрүүгө аракеттенишкен өрт өчүргүч кызматкерлеринин баарысы жакын жолой албастан четте гана карап турушту. Өрткө жакын жолоого аракеттенгендердин баарысы жада калса өздөрү кош өрттөнүп, азырден жок болуп кете жаздашты. Адамдардын канчалык деңгээлде алсыз экенин, бул жалган жашоо кылдын гана учунда турганын, адамдардын алсыз экенин эскертүү иретинде жараткан Аллах мына ушул аскерлерди жөнөтүп тургандай. Керек болсо миллиондогон адамдар үйсүз калышты. Жада калса жаныбарларга чейин жок болушту. Демейде жараткан Аллахын тааныбай, Кудайды эсинен чыгарып жүргөн адамдар мына ушундай бале апат келген кезде Кудайлап өзүн канчалык деңгээлде алсыз экендигин аңдап билүүгө болот. Албетте бул бале апаттар адамдардын алсыздыгынан кабар берет. Жана бул дүйнө жалган экендигинен, жана кылдын гана учунда турганынан кабар берет. Албетте жалгыз гана кудуреттүү Аллах Таала гана түбөлүктүү зат. Албетте, бүткүл алам жалгыз гана кудуреттүү Аллах Тааланын колунда, жана Аллах Тааланын гана коргоосунда. Белгилер менен жараткан Аллах Таала адамга бул дүйнөнүн канчалык деңгээлде кооптуу экенин эскертип, эстерине салып турат. Мына ушундай бале апаттар менен жараткан Аллах Таала адамдарга мына ушундай эскертүү берет. Деги эле адам заты бул дүйнөнү башкара албайт экендигин, бул дүйнөнү башкарууга алсыз экендигин эстерине салып турат. Албетте, бүткүл алам жалгыз гана Аллах Таалага таандык, жана Аллах Таала гана бүткүл аламды башкарат.
Ал эми бул жакын арада эле болгон жалыны жалбырыттап көккө жеткен алоолонгон чоң отто адамдар өчүрө албай калган кезде демейде өздөрүн кыйын сезген адамдардын колдорунан эч нерсе келбей калган кезде мына так ушул жалыны соймолоктоп жылаандын куйругундай табы көккө жеткен кезде мына ушул алоолонгон отту ким өчүрдү? Албетте, жалгыз гана кудуреттүү Аллах Тааладан башка эч ким жардам бере алган жок. Мына ошондо кудуреттүү, мээримдүү жараткан Аллах Таала бул өрттөнүп аткан жерге ушундай бир жамгыр жөнөттү. Some happy locals now. The rain dance. Мына көрдүңөрбү? Бүткүл алам, баардык нерсе жалгыз гана кудуреттүү, мээримдүү Аллахтын гана колунда экендигинен кабар берет. Ташиев демекчи, Ташиев армияны калкалап, коррупцияны талкалады. Кыргыз элим дегенде өз жанындагы аябастан жанын саюуга дагы даяр болуп келет. Тикесинен тик туруп мекенди коргогон азаматтардын санын гана көбөйтпөстөн алардын айлык акысын дагы көбөйттү. Чындыгында буга чейин эл жерин коргогон азаматтарга мынчалык Ташиевде эч ким көңүл бөлгөн эмес. Эр азаматтардын жаткан жерин гана оңдобостон алардын ичкен жеген тамактарын дагы күчөттү. Ал эми өзүңөр жакшы билгендей буга чейин армиянын абалы итке минип жада калса мылтыктары дагы жыгаштан эле. Ал эми Ташиев келер замат курал жарактардын баары заманбап болуп жаңыланды. Ата мекенди коргогон эр азаматтардын ар бирин жаңы курал жарактар менен камсыз кылды. Эр азаматтарга өзгөчө көңүл бөлүп, алардын оюн угуп, дагы эмне керек болсо айткыла деп баарын сонун кылып жайгарууда. Мынакей, эми өзүңүздөр көрүп, өзүңөр баа бергиле. Буга чейин ушундай болду беле? Жерибизди мынандай 1 метр жерибизди душманга алдырып койсо, анда биз кантип кыйынбыз деп, экономикабызды көтөрүп, жетекчибиз деп, же болбосо жигитбиз деп басып жүрөбүз, туурабы? Ошондуктан 1 метр жерибизди биз алдырбайбыз. Ошол 1 метр жер карыш жер үчүн күрөшүш үчүн колубузда болгон бардык нерсени ошого жумшайбыз. А күрөшкөндө мына силерге окшогон жигиттерибиз күрөшкөн.